Өзүмдү тапкым келет, өзүмдү издеп атам дейт. Эмне табасың, отурасың го. Мугалимдин ордун бир дагы робот алмаштыра албайт. Жүрөсүң да анан көрүнгөндүн артынан микрофонуңду көтөрүп деп койгондо. Мени ушул киного шыктандырган Гүлсаранын эсселери болду. Качтирке барып ишке орношсом экен эмес, кантип иш орун жаратсам экен деп ойломош керек. Тиги агай кино тасмасын көргөн болсоңуздар, ошол жердеги кичине Гүлсара кыйкырат эмеспи, мен мугалим болбоймун деп, ошоңуз менмин. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин каарманыбыз Энелер мектеби коомдук фонду Акыл эмгегинин маданияты окуу борборунун жетекчиси Гүлсара Мадаминова эжебиз. Саламатсызбы эже? Кош келипсиз. Саламатчылык, жакшылыкка келели. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Алгач эле сизге ошол биздин сунушубузду четке какпай келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Манас университетинин сунушун мен четке кага албайм. Анткени студенттерге, окуучуларга айта турган жакшы сөздөр бар. Анан бул мен өзүм бүтүргөн университет болгондуктан бир дагы сунушун, проектин четке какпай келип бергенге аракет кылабыз. Дагы жыл ыраазычылык билдирип кетем. Жана бүгүнкү биздин подкастыбыз биз билим алуу жана билим берүү боюнча маек куралы деп жатабыз. Алгач эле бул темага кирерден мурда сиздин бир бала чагыңызга бир барып келүүнү каалап турам. Өзүңүздүн бала чагыңызда эмнени кыялданчу элеңиз, ошол тууралуу бир айта кетсеңиз. Макул. Билим берүү жана билим алуу тууралуу сөз болсо, анда буюрса угармандар ким болбосун, мугалимби, окуучу, ата-энеби кызыктуу маек болгон турат. Биз менен чогуу туруңуздар. Мен балалыгым сизди келгенде эле күлүп эстеп аткам. Журналист болгум келген эле деп. Окуучулук күнүнөрдө жана кесип тандаганга чейин ар кайсы кесипти өзүңө бир кийип көргөндөй кыялданып көрөсүң го. Ошо журналист болом деп, апам болсо жүрөсүң да анан көрүнгөндүн артынан микрофонуңду көтөрүп деп койгондо. Андан кийин эл аралык мамилелер бөлүмүндө окуган. Ошол учурда Францияда окуйт экен эле. Асель Дөлеткелдиева деген эжекебиз келгенде профессор. Анан бул эл аралык мамилелер бөлүмү эмне, ал жерде окуган адамдын кругозору канчалык өсөт, ал киши өзү эмнелерге жөндөмдүү болот, анан дүйнө кандай өзү жаралган жана кандай өлкөлөрдөн турат бүт айтып берген болчу. Ошол сабактан кийин мен деген эл аралык мамилелер бөлүмүндө окугум келет экен деп. Андан кийин Кыргыз-Түрк Манас университетинде окуган гимназиянын бүтүрүүчүлөрү келип Манас университетин айтып берсе, ал жер акысыз, жатакана берет, стипендия берет. Баары болгону билим керек, билим алганды билиши керек. Анан ошондо калган баарын тиги университет өзү камсыздап берет деген сөздү уккандан кийин анда Манас университетинин эл аралык мамилелер бөлүмүндө окушум керек экен деп кыялданып жүрүп келген окуу жайым бул менин. Анан 4 жыл окудук, 1 жыл түркчө, англисче окудук, текке кетпеген жылдар деп айтам да. Балалыгым деле меники билим алуу менен алек болуп жүрүп өтүп кеткен экен. 1 класстан 3 эксперименталдык гимназияга бардым. Анан биз 5 класстан баштап эртең мененки 8:30-дан 5ке чейин окучубуз да. Бирок окуганды мындай жек көрүп же жадап калганыбыз жок да. Азыр деле мектепке ошо балалык күнгө мен кайткым келет. Эмне үчүн дегенде көп окудук, бирок туура окугандыгыбыз үчүн да окууну жакшы көрүп, сүйүп, эс алуу менен айкалыштырып, балалыгымдагы гимназиябыздагы дискотекаларды азыркыга чейин сагынам да. Бишкекте ошентип мындай эч кимден уялбайт или жаман ой жаратпайт деп ишеним менен ойногон кездер ошо балалыкта окуучулук күндө гана болгон экен да. Азыр эми андай Бишкекте жок. Бирок отурсаң деле таппайсың. Ушундай эркин атмосферада жоопкерчилик менен сүйүп окуган балалык болгон менде. Өтө керемет, сиз да айтып калдыңыз го, багы бизге келген студенттер мага мотивация берип, ушу Манаска тапшырып калгам деп. Мен өзүм Манастын студенти болгондуктан, анан менин дагы ушу келип калыш жолум ушундай болгондо, бизге дагы ушундай студенттер келип, өзүбүздүн айылдын бүткөн эле бүтүрүүчүлөрү ушу Манаска тапшырып, анан аларды көрүп аябай суктанып, мен дагы ушинтип келип калганым бар да. Сизди көрүп аябай мен дагы өзүмө ошону эстеп кеттим да. Ал эми учурда сиз азыр англис тилинин мугалими болуп эмгектенесиз эмеспи? Анан ушул сиздин мугалим карьерасына кантип келип калдыңыз? Таң калыштырбы? Журналист болдум деп аткансыз. Журналисттен мугалимге кантип келип калдыңыз? Анан өзүңүздү англис мугалим деп тааныштырып атасыз деп, анан тиги агай кино тасмасын көргөн болсоңуздар, ошол жердеги кичине Гүлсара кыйкырат эмеспи, мен мугалим болбоймун деп, ошоңуз менмин. Андыктан жана мен мугалим болбойм, мен бул жака эч качан турмушка чыкпайм деген чоң сөздөрдү айтпашпа эч качан дебе дешет. Анткени баягы тагдырга буйруганы болот. Анын үстүнө мугалимдиктин
кадыр баркын мен чоңойгондон кийин аң сезимдүү бир ой жүгүртүп баштагандан кийин түшүндүм десем болот. Анткени азыр мисалы өлкө канткенде өнүгөт деп аябай көп конференция, семинарлар кылып, жаштар диалогу кылып, өлө көп талкуулайбыз. Бирок анын артынан реалдуу иш кылгандар булар мугалимдер экенин түшүндүм мен. Анткени ошол окуучунун мектептеги 11 жылы уурдалбаса, кавычкага айтканда уурдалбаса, текке кетпесе, турмушуна керек эмес эле нерселерди жаттап, үйрөнүп алып, анан чыныгы жашоого 11 бүткөндөн кийин кирсе эле, башка нерселер керек турбайбы? Элдер менен сүйлөшө билген, тартынбай суроо бере билген, өз оюн ачык айта билген, бирөө бирдемени айтса эле ишенип албай, анын маалыматты анализ кыла билген. Университет бергенин эле окуйм, мугалим бергенин эле окуйм деп баардыгы деле чектелүү да. Чектелүү бир дүйнөнүн ичинде калып кетпей, өз алдынча изденип окуганды билген окуучуларды, студенттерди мектепте даярдабаса, кийин кечилек болуп калат да. Жанагы 11 жылда эгер ошону өздөштүрүп келсе, ал инсан өнүгөт, өсөт. Ар бир инсан өнүгүп өскөндөн кийин автоматтык түрдө мамлекет жакшы жашайт да, жакшы өнүгүүгө келет экендигин түшүнгөндөн кийин мугалим болдум. Анын мугалим болгондо да мен жанагы мектептин 4 бабы менен чектелбеген мугалим болдум деп айта алам. Анткени мен онлайн курстарды окутамын да, англис тилди да онлайн окутам. Анан ата-энелерге арналган курстарыбыз бар, кантип балдарны үйдө отуруп эле шыктандырыш керек. Бизде ата-энелерде кээде доллар баалуу болуп кетет, жумуш баалуу болуп кетет. Ушу балдарым үчүн иштейм да дейт, бирок баласына арналган убакыттын өзү жок болуп кетет. Анан Гапырагайбыздын ата-энелер китебинин негизинде, ошол окуусунун негизинде онлайн курстарды уюштурганбыз. Мен баягы эл аралык деңгээлде иш алып барган мугалиммин деп айта алам да. Бизге Америкадан, Германиядан, Казакстандан, Россиядан миграцияда жүргөндөр Мальдивадан бери каттап окушат. Анан кубанам, анан бизде мугалимдер да окушат. Жанагы акыл эмгеги маданияты дагы сөздүн жүрүшүндө айтабыз. Ошол курста окуучуларды кантип жадатпай, кыйнап албай, жаман көрсөтүп албай, бирок өздөрү сүйүп, кызыгып окугусу келген методиканы кантип үйрөтсө болот. Аны бир мугалим үйрөнүш керек. Ошо мен мугалимдерди, ата-энелерди, окуучу студенттерди окуткан заманбап анан онлайн мугалиммин десем болот. Ушинтип мугалимдикке келип калдым. Өтө керемет. Сиз айтып атпайсызбы, ошо ата-энелерди, мугалимдерди окутуп калдым депчи. Ошо негизи баланы тарбиялоодо, билим берүүдө ошо ата-эненин, мугалимдин ролу канчалык? Агайыбыздын мындай схемасы бар да, бирдиктүү методикалык иштердин системасы деген. Кол менен азыр көрүүчүлөрдө ЖСС жакшы түшүнөт. Көбүнчө мугалим ата-энеге шылтайт. Үйүндө жакшы карабады, баласын даярдап келбеди деп. Ата-эне мугалимге шылтайт. Эми ушунчо саат мектепте отурганда окутса болбойт беле деп. Окуучу болсо тең эле жоопкерчиликти өзүнөн алып койгон, тиги экөөнү күнөөлөйт да. Или же мындай мамиле кылат, менин окуганым апама керек, атама керек, же мугалимиме керек, мындай өзүгө керек эместей мамиле кылат го. Силер үчүн окуп атам дегенсип. Ошол агай айтат, анткени менен результат жаралбайт, бул проблема чечилбейт. Үчөөсү тең. Ата-эне катары, мугалим катары, окуучу катары күн сайын өз алдынча билим алса, тарбиялоонун жолун үйрөнсө, кызыктуу окутуунун жолун үйрөнсө, окуучу өз алдынча окуганды үйрөнсө, анан гана результат жаралат деп. Буну айтып эле койбой, бул схеманы 30 жылдан ашык мен окуп бүткөн 3-эксперименталдык гимназияда ишке ашырып туруп, результаттары эми мына бүт өлкөнү таң калтырып атат да. Андыктан ошо мугалимдин дагы, окуучунун дагы, ата-эненин дагы ар биринин өзүнүн жоопкерчилиги бар. Азыр интервьюнун жүрүшүндө кандай жоопкерчилиги бар экенин ачып беребиз. Мисалы азыркы учурда мугалимдин түрү көп. Анан азыр заман өнүгүүдө. Ушул заманга жараша заманбап мугалим негизи кандай болуу керек? Мугалимдерден баштайлы анда кенде. Анткени кандай жакшы ыкма болбосун, замандын жаңылыгы болбосун, аны мектепке да, турмушка да, айылга да алып келе тургандар булар ошо мугалимдер болмокчу да. Мугалимдер качан заманбап деп аталат? Азыр мындай адашуу кетип атыптыр да, санарип болсо, ал интернетти колдонгонду билсе, PowerPoint'ти койсо, слайдты койсо, жактан тесттерди койсо, ал заманбап мугалим деген. Ал болуш керек. Бирок ал деген нерсе бар болгону мугалимдин ичинде жана башында бар нерсени чыгарып берүүчү каражаттар. Ичинде анын башында билим жок болсо, жүрөгүндө балдарга болгон сүйүү, эртеңки келечегине кайдыгерлик эмес, мындай ойлоно билген сапат бар болсо, аны сен анан ошол санарип технологиялар менен чыгарып көрсөтүп бере аласың да балдарга. Андыктан мен айтат элем, заманбап мугалим бул азыркы замандын күн сайын өнүгүп аткан жаңылыгыны окуучусунан да көп, ата-энесинен да көп отуруп алып 2-3 сааттап окуган мугалим. Биринчиси. Анткени Гапырагайбыз айтат, мугалимдер күн сайын окубаса, мугалимдиктен калат.
ушул сүйлөмгө карап туруп эле ар бир сөзүбүздү анализ кылып койсок болот да. Мугалимдиктен калып кеткендер 99% да бизде. Биз күн сайын окуй элебиз да. Анын окубаганын себептери дагы бар. Бирок мен мугалимдер менен иштешип жүрүп түшүнөм аларды дагы. Ушунчалык баягы документация менен аларды көмүп салган. Тигинин отчетун жаз, мунун отчетун жаз, тигинтисин бер мугалимдин өзүнө арналган убактысы жок да. Белгилүү педагог окумуштуулардын сөздөрү бар. Мугалимдердин эң жакшы сабакка даярданганы бул алардын бош убактысы. Өзү мындай каалаган чыгармасын алып окуп, жан дүйнөсүнү толтурганы. Ушул мугалимдин сабакка эң жакшы даярданганы да. Өзүнө арналган убактысы жок адам, өзүнүн энергиясын толтура албаган адам, билим казанын толтура албаган адам ким барып эмнени бөлүшөт? Маселе ушул жерде жатат да. Бирок андай десе мугалимдер өзүнөн да жоопкерчиликти алып салбашы керек. Агайыбыз биздин мугалимдерди мындайга үйрөтөт эле. Отчетторду жарым саатта жанагы окуучуларга эптеп саптеп сабак бербегиле, отчет деп септеп бүтүргүлө. Көргөндө түшүнүктүүбү болду жарым саат. Бирок сабакка даярданышка, өз предметиңерди дагы да мыкты билишке 2 сааттап, 3 сааттап убакыттарын алып, анан эң жакшысы уктагыла дейт эле да. Мугалимдер уктап, сонун эс алып, энергиясы мындай жайнап турса, кирип келгенде эле аурасынан билинет. Окуучуга күлүп турса, ата-энелерге күлүп турса, ишенип турса, окутуп аткан нерсеси адамдарга пайда экендигине өзү ишенип турса, ошол заман бар мугалим деп айтат. Ооба, сонун жооп болду. Азыркы учурдагы бул негизи эле Кыргызстандагы билим берүү системасы кандай деп ойлойсуз? Кандай өзгөртүүлөрдү киргизсе болот? Биздин билим берүү системабыз жаман деп да айта албайбыз. Эми жакшы, бирок кемчиликтери көп. Ошол эле жана айтып кеткен, бизде формалдуулукка көбүрөөк ыктап калганбыз да. Журнал толтуруш керек, ата-энелерге отчет берип коюш керек. Анын баары өзү негизи ким үчүн болуш керек эле? Окуучунун сапаттуу билими жана тарбиясы үчүн болуш керек эле. Ушул жерге көбүрөөк фокус койгон билим берүү системасы болсо деп биз кыялданабыз. Анан биз кыялданган нерсени капыдагайбыз мектебинде ишке ашырган. Кантип десеңиздер, мына сиздердин мектепте ошондой сабак өтүлөтпү? Акыл эмгегинин маданияты деп. Жок, бизде. Мына эми окуучуларга келип билим берүү системабызга мектепте, ар бир мектепте жана университеттерде ушул сабак өтүлсө гана дейт да. Азыр бизде онлайн курстардан окуп үйрөнгөндөр. Эмне үчүн дегенде, бул жерде балдарды алгач туура окуудан баштап. Туура окуу десе биз тамгага кошуп окуганды эле окуйганды билет деп ойлойбуз го? Жок, окуунун өзү бир канча түрү бар. Окуганын түшүнүп окуу, текстке суроо берүү, анализ кылуу. Сизге жөн эле бир текстти карматып койсо, кайсы биздин Кыргызстандын окуучусу бир текстти өзү окуп алып эле, бул жерде мындай жөнүндө сөз болот деп айтып бере алат. Өтө аз. Анткени мындай статистика чыкты, 70%га чейин биздин окуучулар окуган текстин түшүнбөйт экен. Эмнеге дебейсизби? Бизде окуганын түшүнгөндү үйрөткөн сабак жок да. Биз келгенде эле математиканы, кыргыз тилди, дагы кичине чоңойтуп баштаса химия, биологияны окутуп баштайбыз. Бирок агай айтат, ошону окуганды үйрөттүкпү биринчи? Билим алууну балага үйрөттүкпү? Бул мындай да, велосипедти карматып туруп эле айда десеңиз, велосипедти айдабаган бала кулап түшөбү? Кудум ошо сыяктуу эле аналогия кылып келтирип атам да. Билим алууну алгач үйрөнүп албаган бала, ал 11 жыл бою сиз билим бере бересиз, мынтип айтам да. Куя бересиз, бул деген кумга сиңгендей жок болуп кетип атат. Эмне үчүн артадан агып түшүп кетип атат? Ал бала мынтип аны алганды билбейт. Алганды билбейт дегенде биз эмнени айтып атабыз? Өтө көп адамдар, балдар эле эмес, ата-энелер, мугалимдер дагы бизге эмнени үйрөтөт эле, таң калбайсызбы? Могу сабакта колуңар көтөрүлө дейт эле, кулакка алып келгиле укканды үйрөнөбүз дейт эле. Тыңшап укканды, суроо берип укканды, кулагым бул жагынан кирип, бул жагынан чыгып кетпесин, ошол кулагыман кирип, жүрөгүмө жетсин дегенди ар жалпы жыйында, ар бир сабакта атайын тема кылып үйрөтүшөт болчу. Азыр абдан сүйүнөм да. Анткени биз Францияга барганда, азыр Садык Шерниясы, Тиман Жандатка фильминин режиссеру, Францияда Кыргызстандын элчиси. Ошол киши да ошол ойду айтып атат да, укканды билбеген адам өнүкпөйт, өспөйт, эч кандай бир жаңы билим жукпайт. Ал укту, кулаган чыгып кетти, өзүнө ошол маалыматты кантип пайдаланам деп ой жүгүртпөдү. Андан башка дагы эмнени үйрөтөт дегенде, бул көп варианттуу ойлонгонду үйрөткөн сабак. Бизде Кыргызстанда мындай карасам бир варианттуу эле жашоо бар да. Төрөлдүмбү? Сүннөт той, жээнтек той, бешик той, сөзсүз кылышың керек, башка вариантың жок. Андан кийин үйлөнгөндөн кийин той, үйлөнүп бүткөндөн кийин жанагы эле тойлорду өзүң балаңа кылышың керек. Ошонун айланасында эле турмуш тиричилик айлана берет да, тапкан акчасы бүт ошого кете берет.
Анан бул бир вариант да. Бирок ошол жашоонун 2-3-4 варианттары да бар болуш керек эле да. Муну бизге мектепте бир маселени бүтүрүүнүн, бир тапшырманы бүтүрүүнүн, бир ишиңерди бүтүрүүнүн кеминде монтуп кол менен көрсөтпөйт. 5 варианты болсун. A'сы иштебесе Б'сын ишке салсаң, Б'сы иштебесе В'сын деп. Ошо сыңары кыргыздардын деле ошо тойго кетирген акчасында баласынын курсуна, кошумча окуусуна, мектепте үйрөтүлбөгөн китептерди алып берүүгө. Тойго кошумча 5000 сом, китептин баасы 300 сом. 300 сомго китеп алсаң окусу качып кетет. Ушунчун жакшыладымбы же жөн окусам болмок беле деп. А бирок бир күндө өтүп кеткен жанакы тойго кеткен 5000 эмнеге башыбыз оорубайт? Ал 5000 эмне деген курстарды алып, эмне деген китептерди алып, балдарыбызды кайсы жактарга айландырып мына дүйнө кругозорун өстүрүп келсек болмок да. Ошолорду үйрөткөн сабактар бизге мектептен окутулганына аябай сүйүнөм да. Мен жылым текке кеткен эмес экен деп. Эмнеге? Анткени мен кийин Америкада окудум, Малайзияда окудум. Америкада окуш үчүн TOEFL тест тапшырабыз. Малайзияда, Англияда окуш үчүн IELTS-ти көбүрөөк тапшырышат. Анан элдер ойлошот, англисче болгон үчүн бул тесттер англис тилде адам канчалык билет ошону текшерет деп. Айтып коеюн, жок, баары болгон англисче болот. Мисалы, орто кыргызча болгон үчүн кыргыз тилде текшерет деп ойлошубуз керек эмес да. Ал адамдын билим ала билеби, билим алганды көндүмдөрү барбы бул адамда, ошону текшерет да 4 бөлүктөн турат экен. Экөөсүдөн 4 бөлүктөн турат. Биринчиси бул окуп түшүнүү. Сага берилген тексттин негизги идеясы эмне? Тапчы деген суроолорду беришет да. Андан кийинкиси угуп түшүнүү. Анткени университетке барсаң лекция болот, группалаштар менен талкуу дискуссия болот. Мунун баарында сага угармандык маданият ара келет. Экинчисинде угуп түшүнүүнү текшерет экен. Үчүнчүсүндө интервью, сүйлөшө билген. Белгилүү бир теманы койгондон кийин ошону сыртка чыгып де жакты тоону ойду сүйлөп салбай, ошол теманын айланасында сүйлөгөнгө кругозорум жетеби, аргумент факттарым жетеби, кыска нуска өз оюңду так жеткиргенди билесиңби. Ошону текшерет экен. Анан төртүнчүсү бул эссе жазуу. Көбүнчө баягы кагаз түрүнө келгенде көптөр текст жазганда кыйналышат. Түрктөрдүн сөзү бар. Окумак женнеттир, язмак жехеннемдир дегенчи. Анткени бирөөнүн сонун кылып ойлонуп толгонуп жазып койгон китептерин жагап окуп кое бересиң, а өзүң жазгалы келгенде ичиңде бар болсо чыгат да. Башыңда бар болсо чыгат, жок болсо ак бош кагазды карап отура бересиң дегендей. Демек ушул төрт көндүм. Окуганын түшүнүү, укканын түшүнүү, анан интервью, өз оюн ачык айта билүү, анан ойлоруну сонун кылып кыска нуска негизгисин бөлүп текстке түшүрө билүү. Бул кайсы университетте окуйм дебе, мектепте окуйм дебе, адамдын базовый билим ала билгендигин текшерген көндүмдөр. Ушул көндүмдөрдү бизде акыл эмгеги маданияты сабагына айылдагы мектебимден баштап 11 жыл мурун үйрөтүп койгондуктан мен ушу Америкада да, Малайзияда да кыйналбай окудум да. Жакшы бааларга окудум. Манаста окуш кыйын, билесиз. Манаста деген моундай не түшүнүк жок. Мен билип коеюн, мага мен экзаменден өткөрүп коюңуз деп такыр жок, билесиздер э. Өзгөчүң менен билимиң бар болсо алдына жылып кетерсиң. Манаста абдан жакшы окуганыма ушул көндүмдөр мага себепкер болгондо, эл аралык укук деген сабак бар эле, түркчө берилет эле да, анан жылан терминологияда, эл аралык укук болуп атат. Агайыбыз болсо азыр ойлосом, акыл эмгеги маданияты боюнча ой жүгүрткөн агай экен эле да, ал маалыматтын негизгисин берет эле, кийин ошону экзаменде кайра түшүндүңбү текшерип алат эле дагы. Анан кээ бир сабактар бар эле, могу ачтыр кагаз бере аласыздарбы да. Ошону эптеп баягы ойду тоону жазып кагаздын бетин толтурсаң, эми мейли өтсүн деп 50ден жогору балл берип коет да, 50ден жогору балл берип коет. Алгай антпейт эле. Ошо ал сураган негизги идея жокпу, нолдорду коюп салыпты да. 32 группалашым бар болсо 25дей 0 дегенде узун жазса да идея жок, анын суроосун жогору 0 коюп койсо аябай таң калышат эле. Анан эле олтурсак бир сабагы 94. Баады мени монтуп карап калышат эле да, эмнеге 94? Канча билүү эмес, 65, 94. Демек агай сураган жанакы суроолордун так-так жооптору жазылат болчу. Ал эмнеден дегенде биз баягы сабак окуп отуруп, угуп отуруп, негизги идеяны жазганды билет элек да. Азыркыга чейин мен бир китеп окусам, могу карандаш колумда болбосо, мен мээм иштебегендей болот да. Сабак окусам дагы карандаш менин колумда болбосо, мага жукпайт ал нерсе. Мен кыскартып бат-бат эң негизги идеясын жазып калышым керек да. Текст окусам дагы, муну барсам, сонун идея экен деп астын сызып, түшүнбөгөн жериме суроо белги коюп, аны барып Google'дан табамынбы, жакшы билген инсандан сураймынбы, анын жообун тапмайынча нары өтпөгөнгө, уланып баганга бизди адат кылып сиңдирип коюшкан да. Бул өтө майда көрүнүп атабы, мындай бир караганда бардык адам кылышы керек да, муну билиши керек дейт. Бирок үйрөтүлбөсө кылбайт, муну билбейт. Ушуну билбегендиктен жакшы окуй албайт. Экзаменден кийин жакшы ийгилик жарата албайт. Ошентип айтылганды
жазып кийин ойлонуп конспектимди кайта алып туруп анан экзамендерди тапшырат элем да. Ал мага мектептен үйрөтүлгөн болчу. Мектепте мен 11 жылын уурда алган эмесмин. Сиз экзаменге ошо сабак учурунда эле уже даяр болчумун. Ошол андыктан да баягы окуучулардын өз алдынча билим алуусуну сабак катары үйрөткөн мондой предметтер биздин билим берүү системасына кириши керек деп азыр мен эле эмес, мен онлайн окуткан бүт бүтүрүүчүлөр айтып атат, ал мугалимдер айтып атат, вуздун окутуучулары айтып атат. Бул нерселер университеттен баштап мугалимдерге үйрөтүлүшү керек экен, мектептен баштап окуучуларга үйрөтүлүшү керек экен. Мен биздин билим берүүгө ушундай жаңылыктар кирсе дейт элем. Өтө керемет ойлорду айтып өттүңүз. Бул китептерди көрсөтүп калбадыңызбы? Акыл эмгек маданияты, билим алууну үйрөн жана кызма каат депчи. Сиз бул китептердин авторлорунун бири болуп эсептелесиз. Ушу китептериңиз жөнүндө айта кетсеңиз. Буларды кантип жазып калдыңыз? Жана көп китеп окуган адамдын ой жүгүртүүсү өсөт. Окуп эле кечке монтип, эгер ал энциклопедия болуп жаттап албаса да, окуган адам бизинтип айтат эле. 15 мүнөт окудуңарбы? Башыңарды көтөрүп ойлонгула дейт эле. Буну да үйрөтүш керек да. Эмне жөнүндө ойлодум, окудум, автор мага эмнени айткысы келди, анан ойлонгондон кийин сөзсүз идея келет. Бул баягы орусча айтканда неизбежный процесс да. Окуйсуң, баш көтөрүп ойлоносуң, ойлонгондон кийин өзүңдүн коомуңа салыштырасың да, сага сөзсүз идея келет да. Анан кызмагат китеби ошентип жазылган. Орусча бир күнү мындай китеп окуп калдым. Девушка на выданье деген. Турмушка чыга турган кыз деп коелу. Аны окуп келсем, ал идеясы мындай экен, турмушка чыга турган кыздар билим алып, үй бүлө куруу жөнүндө, бала тарбиясы жөнүндө, өзүнүн ички сезимдерин андай урушуп, кыйкырып, же ыйлап, таарынып эмес, спокойно, ишенимдүү айта билген, каалоосун айта билген, муну окуп үйрөнүш керек экен да. Биз бул нерселерди үйрөнбөй туруп эле, кыздарыбызды мынтебиз да, 18 жашка чыкканча балдар менен сүйлөшпө деген жаман деп үйрөтөбүз. 18 жаштан өткөндөн кийин качан турмушка чыгасың? Сага эч ким сөз сүйлөбөдүбү? Ошонун кызына 12 жуучу келди, сага эч ким келбедиби? Деген сөздөрдү айтат. Сен анан кызың кичине акылдуураак болсо сурашың мүмкүн да, апа, сен мага бирөө менен мамиле күткөндү үйрөтүп ошого мүмкүнчүлүк бердиң беле? Мен кимге турмушка чыгам? Ошол жерде боштук бар да. Анан биз ошону анан өзүбүз турмуш кургандан кийин биз да жагы көзү күчүк жумуктай күчүктөй болупчу, көзү жумук күчүк бар го, жон эстейт. Ошол сыяктуу турмуш куруп, мамиле күтүп, кайсы жерде туура болду, кайсы жерде ката болду өзүбүздө көргөндөн кийин бул соавторлукта жазылган китеп да. Курбум экөөбүз жазганбыз, анда 2 кызы бар, менде 1 кызым бар. Кыздарыбызды эске алуу менен жаздык. Анан сүрөттөрүн аябай окурмандар идеяны сүрөт менен эле берип койсоңар дейт да. Кыз айдын үстүндө китеп окуп олтурат. Жигит жерде ага гүл сунуп турат. Эгер ушул кыз менен чогуу бактылуу үй бүлө кургусу келсе, бул аң сезимини билимдүү кыздын даражасына көтөрмөйүнчө экөө шерик боло албайт. Ошол талисте балдар да окуйт, кыздар да окуйт, анан бактылуу үй бүлөнүн бакчасында чогуу бактылуу балдарды тарбиялашат деген идеяны бергибиз келген. Бул 1 жылдан ашты, 2 жылга чукул баратат. Чыккан тираждар бат эле тарап, окуган кыздар, ата-энелер абдан жакшы мындай отзыв берип атышат. Биз ушундай болорун алдын ала билгенбиз. Анткени мен мынтип ойлогомда, ушундай китепти мен турмуш курганга чейин окусам, көп катачылыкты алдын ала келтирбейт элем, ага даяр болот элем. Анан ошондой китеп кыздарга болсун деп биз аларды алдын алып жазып бергендиктен бурса жакшы. Андан кийинки дагы бир өзүм жазган калемиме таандык китеп бул ата тарбиясынан башталган билимге сапар деген. Атайым обложкасына океанды койгонмун да, карасаңыздар. Океанда кетип аткан кеме. Анткени жанагы айылдагы менин гимназиям ар 1 сентябрда агайыбыз айтат эле, мына биздин билим кемебиз билим дүйнөсүнө сапар алды дейт эле. Ошондо эле менин көзүмө ушундай картина жаралчу да. Анан жылдар өттү, билим алып келдим, ошо билим менен жакшы жашоо курдум, куруп жатам, элдерди таптым, жакшы инсандарды таптым. Анан атамдын канча 63 жашына пайгамбар жаш курагы деп эмне белек кылам деп жүрсөм, ата-энелер сиздер үчүн китеби бар да атамдын. Ошол жерде атам өзүнүн атасына арнап ата тарбиясы деген макаласы бар экен. Аны бир эжеке аудио кылыптыр. Мен ошо ойлонуп жатканда ошол аудиону угуп калсам, өзүнүн атасынан көргөн жакшылыктарды тизмектеп, сонун макала жазып коюптур да. Балам, элдер сенден береке тапсын, жакшылык тапсын, калемиң жакшылыкты гана жазсын деген сөздөрдү. Анан мен ойлоп отурсам, мен атамдан андан да көп жакшы сабактарды алгам да, ата-энемден.
анда мен да эс кылып жазайын ушуну туган күнү белек кылып берейин деп эле белектен башталган китеп десем болот. Канча убакта жаздыңыз муну? Бул китеп болуп чыкканга чейин ортодо Агай киносуна айланып кетти. Агай киносунун сценарийине жараган эсселер да. Режиссер бизге чалып Агай ошо биз деген ойлоп тапкан 300 беттик сценарийибиз бар мугалимдер жөнүндө. Бирок аны коомдук талкууга алып чыксак, элдер чыныгы мугалим бар. Кыргыз мектебинде сапаттуу билим берүүнү мындай көрсөтүп берген мугалим бар, Гапыр агай. Ошол жөнүндө изилдеп көрбөйсүңөрбү деп айтыптыр Руслан акын. Ал болсо анын интернеттен интервьюларын угуп, жанагы ойлоп табылганын жыртып жарабайт. Бул ойлоп табылган нерсе кимге таасир берет? Кино тартасыңбы, таасирлүү болуш керек. Сценарийин жакшылыкка элдерди ойготуп мындай ишке салышы керек деп анан Агайга чалганда атам айтып атпайбы? Жок, жакшы мугалимдер көп, неге мен жөнүндө деп. Жана жакшы, мен ошол узун конференцияда бар экем. Бул жерде өтө көпчүлүккө сабак болчу окуялар, идеялар көп. Мен эссе кылып жазып жүрөм. Сценарийге да жарашы мүмкүн. Бул жер тартылышы керек деп анын Руслан акынга электрондуу элешясын жибергем да. Кийин кинонун закрытый показында айтып атпайбы? Мени ушул киного шыктандырган Гүлсаранын эсселери болду. Окуп жатып баягы 100 баласагын жөнүндө окугандай эле болуп, өзүм шыктанып ушу кинону тартам дедим депчи. Анан кинодон кийин анын эсселеримди топтоп китеп кылып чыгардым да. Мунун жолу узун болду, бирок аябай жакшы жол болду да. Канчаган улаган адамдарга жакшылык тартуулаган. Бул жана Агай киносу бүтүп калды, эмнече кыска тарткан, дагы сериал болсо болот эле дегендерге айтып коеюн. Анын уландысы могу китептин ичинде. Китептин ичинде окурмандар азыр отзывдарын берип атышат. Бир отурганда бирден мен окуп коем деп. Анткени мындай татаалдатып, билимий терминология менен жазган китептерди эл окубагандыктан, окуса да түшүнбөгөндүктөн азыркы абалга келип отурабыз. Бизде акыл эмгеги маданиятı сабактары ошо татаалды жөнөкөй, сразу түшүнүп, пайдалана турган кылып бергенди үйрөткөн да. Китептеримди ушундай стилде жазам. Өтө керемет. Сонун бул Агай фильмин айтып калбадыңызбы? Ушул Агай фильмин дагы биз дагы аябай күтүп көрдүк да, жумалап күтүп көрүп, күткөнгө жетишпей калсак сатып көрүп, медиадан ушинтип көрдүк. Аябай сонун тартылган. Ага дагы биз ыраазычылык айткым келип атат, ал киного дагы. Анан баягы билим темасына дагы бир баралы кайтып. Деги эле азыркы мисалы окууну бүткөндөн кийин абитуриенттер баягы кесип тандоо боюнча деген жолго келет эмеспи? Кандай кесип тандайм деп ойлонобуз. Анан ошол убакта көп адам ката кетирип алат да кесип тандоо боюнча. Кесипти кандай тандоо керек? Жана мисалы 10 жыл мурда тандалган кесип азыркы убакта актуалдуулугун жоготушу мүмкүн. Азыркы учурда кандай кесиптер актуалдуу жана жакынкы убакта кандай кесиптер актуалдуулугун жоготот негизи? Жакшы суроо экен. Анан бизде бул кесип тандоо аябай эрте берилип калат деп ойлойм. Анан азыр заман ушундай болуп атат, бир адам бир канча кесипти аркаласа болот да. Ушундай мүмкүнчүлүктү биздин заман берип атат. Башка бир дагы мен көп айтам, муну мурдакы фараон, падышалар кыялдан алган эмес да, азыркы кадимки адамдын жашоосуну. Ага кошумча билим алууда, вот ошо кесипти тандоодо бизде өтө көп жакшы вариант мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок биз кругозорубуз тар болгондуктан, муну көрсөтөйүн, мондой кичинекей жарыктык менен дүйнөнү карайбыз да. Ушул эле экен дүйнө депчи. Кичине окуса, кругозорун кеңейтсе, интернетте дагы пайдалуу маалыматтарды көрсө, азыр деген өтө көп кесиптин ээси болсо болот. Университетке барса дагы, барбаса дагы бир жери керек, өз алынча билим алганды билиши керек. Күн сайын отуруп, жарым сааттан, 1 сааттан окуганды билиши керек. Анан кайсы кесип актуалдуулугун жоготот дегенде, бул робот аткара билген кесиптер актуалдуулугун жоготот. Адам робот эмес да. Бир суроодо 100 жолу берсе дагы ошого бир эле жоопду берип отурган сыяктуу жумуштар болсо, алар автоматтык түрдө кыскарат. Бирок ошого кошумча рухий жан дүйнөнү толтурган кесиптер дагы да актуалдуулугу артып, ага суроо талап көбөйөт. Ошонун бирөөсү мугалим. Эң баш саппашында мугалим. Мугалимдин ордун бир дагы робот алмаштыра албайт. Ооба, мисалы сөздүктөрдү кайталап койгон робот келет, мен аны англис тилде жардамчы кылып алам дейин. Бирок менин мээримимди, менин сүйүүмдү, арынып алардын эмоциясынын түшүнүүнү аны робот бере албайт да. Ушундай кесиптерде адамдардын баягы ички потенциалын талап кылган кесиптерди робот ордун алмаштыра албайт. Анан азыр заманбап мугалим деген сон проект башталды, ушу жөнүндө да айтып кетпесем болот. Кесип деп калдыңыз. Ар кайсы түрдүү кесипти бүтүрдүңүз да, журналистиканы бүтүрдүңүз, программирование, экономика, эмнени бүтүрдүңүз дагы карасаңыз, ал жакта иштегиңиз келбейт. Эрте тандапсыз, анда 18 жаш болчусуз. Бирөө жакшы деп койгон үчүн эле тапшырып калган болчусуз. Анан
балдар менен иштегенди жакшы көрөбүз. Бир билгениңизди бөлүшкүңүз келет. Ошондой бир чөйрөгө баргыңыз келсе эгер, бул эң жакшы программа мүмкүнчүлүк сунат. Ар кайсы тармакта жогорку билим ээси 2 жылга мугалим болуп алыскы аймакка барып, ушу балдар мен сыяктуу кийин университетте окуганда кыйналбасын, 11 жыл уурда албасын. Ушуларга билим алуу кандай даамдуу, кандай жакшы нерсе экендигин окуучулук тесттен сездирейин деген жүрөгүндө каалоосу бар адамдар бул программага тапшырса болот. Өзгөчө 4-курсту бүтүп аткандар, бүтүрүүчүлөр. Анан уже иштеп, карьерасында ийгилик жаратып, финансовый деле эркиндикке жеткенден кийин адамдын баягы иерархиясы бар да, биринчи өзү муктаждыгын ойлойт. Ошонун баарын толтуруп коюп, эми эмне кылсам экен десе, эми мекениме берейин, башкаларга берейин деген жерге жеткен адамдар бар. Бул деңгээлде 40 жашта, 50 жашта жеттиңизби, сиз деле келсеңиз болот. Жаш куракка чектөө жок да. Бизге заманбап мугалим программасына тапшырасыздар, анкета, анан биз деген чынында биздин жана талаптарга дал келсеңиз, талап дегенде эмне? 2 жыл ошо алыскы регионго мектепке барып, мугалим болуп окуучулар менен иштегенге даяр. Ата-энелер мектебин барган мектебинде уюштурганга даяр. Жана эски методика менен окуткан мугалимдерге мен сага үйрөтүп коём деп эмес. Мен кызым, мен сага азыр окутам дейт, антип эмес. Келгиле, жаңы методикалар чогуу үйрөнөлү. Могу жаш мугалимдер мектебин уюштурбайлыбы деп алардан үйрөнүп, жана өзүндөгүсүн бөлүшүп, бул байкадыңыздар жөн эле мугалим эмес. Өз предметин окутуп эле келип кеткен мугалим. Өзү да күн сайын үйрөнөт. Өзү күн сайын үйрөнөт, ата-энелерди ойготот, мугалимдерди чогуу окууга чакырат. Ушундай чоң багытта иш алып барган 30 гана мугалимди алабыз. 30 окуучу, студент, чоң кишилерди алабыз бул программага тапшырса. Анан биринчи жылы быйыл сентябрдан баштап Чүй облусунун эң алыскы региондоруна таратып беребиз. Кайыңды, Токмок, Кемин, Аламедин, бүт кыдырдык, бул боюнча мектептерге маалымат бердик. Азыр мектептерде да 10 мектепти тандап алабыз, 3-төн мугалим бөлүштүрүп беребиз да. Азыр эми кезек сиздерге келди деп айтсам болот. Могу студенттер көбүрөөк көрсө эгер, тапшырыңыздар, бүтүрүүчүлөрдү алабыз. Бул жерде сиздер бергенден да алганыңыздар көп болот. Ооба, эгер ичиңиздерде билим бар, предметти мыкты билесиздер, мен айткан жогорудагы иштерди уюштурасыздар, анда берүүчү эле болуп атасыздар да. Бирок бул программа сиздерге эмне баалуулук берет, ал жагы да бар да. Педагогика боюнча магистратура аласыздар. Интенсивдүү окуудан өтөбүз, жайкы окуудан, Токмокто, Муцада. Международный университет Центральной Азии, бул дагы эл аралык деңгээлдеги университет. Бирок ошонун идеясы жагат мага бүт университеттин баары Бишкекке топтолуп алган го. Региондо окутса болбой тургандай. Булар атайын ошо Токмокто ачышыптыр. Стандарттары, мондой шарттары эл аралык университет да. Ошол жерде барып жайкы лагерден өтөбүз дагы. Анан 2 жыл бою окутканча окуйбуз. Онлайн окуп, педагогика боюнча магистратура ээси болобуз. Берген нерсеси сонун бекен. Плюс мугалим айлыгы аз. Эми 1000 сомдук идеяны айтканым менен жашаш керек, тамак жеш керек деген ой деле келет да. Ал дагы бар. Барган мектебинде жана мугалим болуп иштегендеги айлыгын алат. Кошумча стипендия программадан алат. Демек 2 эсе акча дагы стипендиядан алат. Бул программага тапшыруу үчүн студенттердин билим деңгээли кандай? Жогорку билимдүү болуш керек. Ар кайсы кесип ээси барса болот. Биз тандап алабыз. Мисалы, заявка таштаган мектепке физик керек, химик керек, анан информатиканы окуткан мугалим керек. Биз ошолорду көбүрөөк алабыз. Мен англис тилди окута алам, мен информатиканы окута алам деген жогорку билимдүү ар кайсы тармактын адиси келсе болот. Бул жакшы мүмкүнчүлүк экен да. Мисалы, айыл жерлерде, мисалы, кээ жерлерде химиктер жок болуп калышы мүмкүн, биологтор жок болуп калышы мүмкүн. Ошол жерде толуктап барып жакшы мүмкүнчүлүк болот экен. Бул жыл сайын областтарга бөлүнөбү? Быйыл Чүйгө болсо, эми жыл башка жака. Жакшы суроо. Эгер быйыл сиздер жакшы колдоп берсеңиздер, тапшырсаңыздар, 2 жылды аянбай ошол мектеп окуучуларына арнайм десек, биз быйылкы биринчи жылкы 30 адам топтолсок жана ал ийгиликтүү болсо, эмки жылдан облустарга дагы тарайт. Колдосок дегенимдин себеби буну балким бардar ата-энелер, ишкерлер дагы угуп атат. Бул мугалимдердин, заманбап мугалимдердин, ыктыярчы мугалимдердин стипендиясыны ошол спонсорлор көтөрүшү керек болот. Бул деген ушундай биз көбүнчө эң сонун программаларды чет элдиктерден күтөбүз го. USAID уюштурсун, Малайзиянын фонду келип уюштурат бекен деп, бул чынында аң сезимдүү адам үчүн уят нерсе. Эмне үчүн биздин мектептерди, биздин ата-энелерди четтен келген бирөөлөр окутуп кетиши керек?
Анткени алар ошол программага акча бөлөт да, андай маданият аларда бар. А бизде деген мектеп үчүн, мугалимдер үчүн акча бөлөлү деген маданият эгер биз дагы ошол аң сезимге жетишкен болсок, бул программа ийгиликтүү болуп быйыл Чүй облусунда, анан эмки жылдан башка облустарга дагы тарайбыз. Андыктан ишкерлерге кайрылуум, бир мугалимдин стипендиясын көтөрсөңүз болот. Ай сайын бир мугалим стипендиясын берип турам деп. Же толук эле программага өтө чоң суммада, мисалы сизде тигүүчү цехиңиз бар, магазиндериңиз бар, дагы жакшы бир суммада ай сайын жакшы бир ишеңиз бар. Ошонун бир бөлүгүн бул программага заманбап мугалимге бөлүп койсоңуз, быйыл Чүйдө ийгиликтүү ишке ашырып туруп, эмки жыл балким эң алыскы Баткенге барабыз. Ошко барабыз. Бул түздөн түз ошо биздин жарандардын, адамдардын аң сезимдүүлүгүнө тиешелүү нерсе, колдоосуна тиешелүү нерсе. Ооба, бул ишиңиздерге ийгилик буюрса жакшы болуп, бул ар бир облуска барышын каалайм. Жанагы эле эми ушул кесип деп калдык да, мында да мугалимдикти окутуп чыгарабыз деп атпайсыздарбы? Анан баягы студент окууну бүткөндөн кийин, бакалаврды бүткөндөн кийин диплом алат. Ошол дипломдун жарактуулугу канчалык? Мисалы азыр студенттер көбөйдү, мисалы курстар көбөйдү. 10 айда үйрөтүп чыгарабыз, айда тестиги кылып чыгарабыз, жана башка деген сыяктуу. Ошого кандай карайсыз? Бул диплом азыркы кезде эч кимге эч нерсе бербейт. Даже баягы жумуш ордуна барганыңызда деле эч ким гана дипломун көрсөтүп кызыл бекен дебейт. Эмнени сурайт айтайынбы? Эмне кыла аласың? Ушу суроону чоң кылып жазып алыңыздар. Сен эмне кыла аласың деген суроону берет. Кыргызча абдан жакшы сатуучу тексттерди жаза аламын. Бул биринчи мисалы жооп уже любой компанияга кетет. Азыр кайсы компания болбосун, ал интернетке кириши керек болуп атат, ал жөнүндө кыргызча, орусча маалымат бериши керек болуп атат. Кыргызча тексттерди окусам ыйлагым келет. Кыргызча сатуучу жана маанилүү туура текстти жазган адамдын өзү жок. Дагы эмне кыла аласың деген суроого мен орусча, англисче, түркчө, ошол эле казакча, өзбекчө эркин сүйлөйм. Алар сүйлөгөндө толук түшүнөм, которуп бере алам. Бул дагы кайсы компанияга болбосун, кайсы тармакка болбосун эң керектүү адис. Айтайын деген сөзүм, диплом албагыла университетте окубагыла эмес, диплом сөзсүз керек. Бирок диплом менен эле мен ишке орношом, мына ишке албадыгы диплом алдым эле деген суроо азыр эч кимди кызыктырбайт. Бир эле суроо кызыктырат: сен эмне кыла аласың? Конкреттүү практика жүзүндө эмне жумуш кыла аласың? Демек, мен Манас университетинде окугам, абдан көп расчет билдирем, эле мамилелер бөлүмүнүн көп сабагы алгам. Бирок эгер ошол эле теория менен калып кеткенимде, азыркы бир дагы ишмердүүлүгүм ийгиликтүү болбойт эле. Мен студенттикте келет элем, эл аралык мамилелер бөлүмү берген сабактарды угуп чыккандан кийин инсандык өнүгүү клубун уюштурат элек. Билесиздер, чоң масштабта кийин башка университеттерге тарап кеткен клуб бул. Ошол жерде ар бир өз адисинин мыктысы болгон инсандарды чакырып, биз кошумча угат элек, бизди окут дейт элек да, мындай бизди дагы мындай сырттан дагы кандай бөлүмдөр берип окутсаңар деп, кошумча окуп чуркап, ошону уюштуруп жүрүп, мен кандай бөлүмдөргө ээ болгон болсом, азыркы ишмердүүлүгүм бүт ошонун үстүндө кетип атат да, уланып кетип атат десем. Анан биз элчилерди чакырат элек. Бул эми түздөн түз өзүм факультетиме тиешелүү нерсе, элчилерди чакырып сабак өтүү деген, биз өзүбүздү эмнеге көтөрүп чыктык? Биз элчи болгондобуз, дипломат болгондобуз, мындай көрөлү практикада иштөөбүздү кандай. Германиянын посолун чакырганбыз, Американын посольствосунан, Индиядан чакырганбыз. Эң сонун VIP залдар бош эле турат Манаста. Аны студент өзү инициатива көтөрбөсө болбойт да, уюштуруш керек. Ошентип атып, ар тармактуу билим алганым, мына эми азыр анан ишти дагы бир идеяны айткым келет. Ал үчүн өтө көп билим, өтө көп практикалык мындай ар кандай коомдор менен аралашып, иштешип жүргөн адам гана ошол суроону бере алат. Кантип иш жаратсам экен? Азыркы менин иштеримдин баардыгы жаратылган. Жаратмандык деп айталам да. Мектепке барып иштесем дагы ал бир жумамдын 2 күнү гана да. Борбор Азия медиа фондунда иштедим. Биз журналисттерди, сиздер күнүгө телевизордон көрүп жүргөн журналисттерди топтоп англис тил үйрөтөбүз да. Ал дагы агайым экөөбүздүн идеябыздан жаралган фонд болчу. Мына азыр 4 журналист Америкада ошо англис тилибизди практикалайбыз деп эле виза алып, неме ошо басма уюмдары менен Вашингтондо, Нью-Йоркто өтүрүп жүрүшөт да. Кайра келишет. Ал ошол биздин Борбор Азия медиа фондунда инициатива катары англис тил клубун уюштургандын артынан ушул жакшылык келип атат. Демек, мен эмне жарата алам, эмне ишти өзүм пайда кыла алам, кандай проект кыла аламын деп өзү ойлонуп, өзү эмгек орун жарата турган деңгээлге жетиши керек да. Анан сырттагы курс, университетпи, алар бар болгону бир багытты гана бериши мүмкүн сизге. Андан сырттагы бир көп багыт бар, 28 багыт бар могу китептин ичинде. Ар бир адам күн сайын өз кругозорун өстүрүүнүн багыттары да. Бир чектелбеген, чексиз 21 багытта сиз ишмердүүлүк алып барсаңыз болот да. Ага билим керек, кругозор.
Ошо биздин да эжебиздин айтып калган сөзү бар эле. Силер өзүңөрдү таппагыла, силер өзүңөрдү жараткыла деп. Ооба. Бир казак аябай кодулуп окшойт да. Мен ошол видеону көрүп күлүп, бирок сонун эс айтып дедим да. Азыр кимди карасаң эле өзүмдү тапкым келет, өзүмдү издеп атам дейт. Эмне табасың, отурасың го дейт да. Мен отурбайм, мен деле ошо өзүмдү тапкым келет деген адамдарга отуруп, биз барбыз. Биз эми өзүбүздү курушубуз керек. Өнүктүрүшүбүз керек. Маселе ушунда дейт. Жакшы, аябай пайдалуу маектерди берип жатасыз. Ал эми өзүңүзгө да бир сыйра кайрыла кетеличи. Азыркы убакта сиз эмне менен арек болуп жатасыз жана кандай пландарыңыз бар? Акыркы эле 20 март күнү All Planet ушу Заманбап мугалимдин презентациясын кылдык. Данияр Аманалиев билесиздер, Кыргызстанда креативдүү экономика идеясын алып жүргөн эң чоң ишкерлердин бирөөсү. Ал мынтип айтат да, бизде океанга жол жок. Анан бизде деген бир өндүрүш заводдорубуз дагы азырынча жок. Анан 90% биз сырттан келген товарлардан көз карандыбыз. Кудай сактасын, эгер чек араларын жаап салсак, бул өтө коркунучтуу нерсе да. Видок дейт. Бизде адамдар бар. Адамдардын потенциалын, креативдүү ар кандай ой жүгүртүп бирдемелерди ойлоп тапканын мындай ошону ойготуш керек дейт да. Мисал келтирип, бир китеп жазсаң, ал ар бир адамга пайдалуу китеп болсо, аны бир жолу эле эмгек кылып жараттың да бул продуктты дейли. Кайра ошол идеяңдан жаралган нерсени, креативдүү товарды сен элерге сунуштайсың, алар өздөрү издеп келип алат анткени бул аларга пайда. Бул көрдүңүзбү, бул акылдын эмгегинен жаралган нерсе да. Бир мисал, креативдүү экономика деген эмне дегенге жөнөкөй мисал. Ошол сыяктуу сиз идея ойлонуп отуруп жараткан нерсеңизди ал элдердин муктаждыгын толтуруп бере алса, ал элдер өздөрү эле издеп келип ошону алат. Демек, ошол жаратмандыкты ойготолу, өзүбүз жараталы, анан ошону бүткүл дүйнөгө сунуштайлы, Кыргызстанга эле эмес, бүткүл дүйнөгө сунуштайлы, биз экономиканы ушинтип гана көтөрө алабыз дейт да. Ошондой инсандар менен могу Заманбап мугалимдин бета чарын кылдык, ушунун үстүндө көйрөк иштеп атабыз азыр. Анан ата-энелер мектеби, бул мен сыйлыктануу менен жакшы көрүп айтканым. Бул Кыргызстанда ар бир мектепте уюштурсун деди да, агай киносунан кийин. Биз ал менен эле чектелбедик. Россияда, Москвада, Новосибирскиде ата-энелер мектеби ачылган. Элестип, бул кандай жакшы кабар. Мен алардын сүрөтүн көргөн сайын кээде пикирлерин уксам ыйлагым келет, кээде аябай сүйүнөм да. Биз гастарбайтер болуп, көчө шыпырып бир жерди тазалаш үчүн жаралган эмеспиз да. Анан кеч эмес, эч качан кеч эмес. 3 балаңыз барбы, 2 балаңыз барбы, Россияда миграцияда жүрөсүзбү, окуңуз. Азыр да англис тилде окуңуз, өз алынча билим алганды үйрөнүңүз. Ошол балдарыңыз сиздин тагдырыңызды кайталап калбаш үчүн аларды билим алууга шыктандыргандын жолдорун үйрөнүңүз деп ата-энелер мектебин уюштурдук. Анан эң сүйүндүргөнү мигранттар окуп экен да, окугусу келет экен, бар болгон билимдин баалуулугун түшүндүрүш керек. Көрдү да, анан өздөрү да көрдү. Кечке эле кара жумуш кыла берсе ден соолук кандай кетерин, балдардын убактарына аябай каларын, балким үй бүлөсүнөн өтө алыста жылдар бою жашайт экендигин көрдү. Азыр окуп атышат, 3-группа окуп атат уже. 20 адамдан ай сайын окутат да. Анан бул Россияда болгон болсо, Германиядагы мекендештер эми алар кара жумуш мигранттары эмес, алар билим мигранттары экен. Гамбург, Франкфурт, андан кийин Францияда дагы ошо энелер мектеби акыл эмгеги маданияты темасы боюнча мекендештер топтолуп семинарлар уюштурулду. Бул мени абдан кубантат. Ушундай эл аралык деңгээлде иштерди алып барып атабыз. Анан Казакстан, Алматы аларды чакырып, ошо кышында барып келдик. Алар да ошо энелер мектебине кызыгып, онлайн болсо да окуп атышат. Анан жандуу уюштургандын үстүндө эмгектенип атышат да. Ушундай иштер менен алектим. Өтө сонун. Дагы кандай пландарды коюп жатасыз алдыңызга өзүңүзгө? Могу акыл эмгегинин маданияты курсубуз бар онлайнда. Анан окуп бүтүргөндөр могу китепти окудум, абдан пайда алдым, анан практикага колдонгону келгенде бир аз кыйналып атам дегендер да бар. Колдонгондору дагы бар. Онлайн курс ушу толугу менен практикалык колдонушту үйрөтөт да. Алар болсо көп айтып атышат, ушундай ар бир мектепте, университетте окутулса экен деп. Бирок анын бюрократиясыны, алардын приказын күтүп отурганча жылдар өтүп кетет. Ошону мындай биз көп вариант ойлонуу дедим го, кийинки вариантын ишке салайын деп атам. Азыр разработка жасап жатабыз. Практикалык да. Сиз дагы студент, билимиңиз бар, мугалим дагы, ата-эне дагы аны окуп идеяны түшүнүп алгандан кийин өзүнүн айылындагы балдарды акыл эмгеги маданиятына үйрөтүп кое берет да, ошол разработка менен. Ал анткени теманы түшүндүрөт, жана практикалык өнүгүүсү бар, анан текшерген бөлүктөрү бар. Ошол жана мен интервьюнун башында атап кеткен ар бир адамга керек болгон окуп түшүнүү, угуп түшүнүү, маалыматты анализдей билүү көндүмдөрүнү айылда отуруп эле өзү түшүнүп, менде окуп алган мугалим башкаларга үйрөтө берсин деп ошонун разработкасын иштөөнүн үстүндөбүз. Буюрса бул ишке ашып калса,
чоң эмгек. Могу 3 айлык каникулга пландадым, ошого чейин бүтүрүп калса, бул өтө чоң менин кандай десем, Кыргызстандын окуучуларына, чоңдоруна чоң салым болот. Анан ал дагы өтө чоң мээнетти талап кылат. Ар бир айылга, ар бир мектепке, ар бир баягы үй бүлөгө чейин жетип барганга. Ошону бияктар идея кагазга түшүп атат. Анан сиздер дуа кылып турсаңыздар ишке ашат. Буюрса ишке ашат деп ишенебиз. Жана азыркы учурда ошол билимге суусап турган жаштар, билим алам, мен окуйм, мен ушул Кыргызстандын келечегин курам деп турган жаштарга сиздин бир кеңешиңиз болсун. Жаштарга негизи эле баягы ата-эне мугалимдерге деле мен карап калдым, эмне окуйт элем дебеш керек деп ойлойм да эч кимчи. Анткени адамга гана берилген супер күч, нейроийкемдүүлүк деп коет муну. Биз баягы мифта жашым өттү мен окуй албайм деген бул толугу менен миф, жалган сөз. Кайсы жаш куракта болсо дагы билим алуунун жолдорун билсе окуса болот. Анан ата-энелерге айтарым, биринчи ата-энелерге кайрылып кетейин. Тарбия баалуулугун түшүнөлү, урматтуу ата-энелер. Моундай китептер дагы бар, балким окусаңыздар көз карашыңыздар өзгөрөт. Сиз азыр канча тытынып акча таппаңыз, менде ар кайсындай адамдар окуйт дедим го. Миграцияда иштеп жүргөн балдар окуп кээде ыйлап кат жазышат да. Менин ата-энем мигрант болуп, биз 11-классты бүткөнгө чейин 2 этаж особняк курду дейт. Мен азыр ошол 2 этаж особнякка киргим да келбейт дейт. Кирсем кайра ыйлагым келет дейт. Менин балалыгымда мага керек нерселерди бербей, жылдарына ата-энем ушул этажга арнаптыр. Мен азыр чоң инсан болдум, 18 жашка чыктым, бул үйдөн кетип деле калдым. Мага кереги жок болчу деп. Ата-энелер тарбия алуу, аз акча тапсак дагы, аз эмес Кыргызстанда отуруп эле акылыбызды иштетсек өтө көп акча тапсак болот. Азыр технология ушуна мүмкүнчүлүктү берет. Балдардын жанында болуңуздар, тарбиясына көңүл буруңуздар, анткени тарбия доллардан дагы баалуу, евродон дагы баалуу, баарынан баалуу. Андан кийинкиси окуучуларга, студенттерге айтарым, билим баалуу. Билим алганды жолун үйрөнүңүздөр. Аны үйрөткөн соң моундай китептер бар, даяр, окуп туруп эле пайдаланыш керек. Билим алгандын жолун үйрөнүп алгандан кийин сиздин өнүгүүңүз токтобойт. Мен муну айтам да, мисалы, таттууну ким жегиси келбейт, анткени даамын сызып алгандан кийин билесиң. Билим дүйнөсүнүн дагы бир аз даамын чындап сезип алсаңыз, мугалим тапшырма берген үчүн, университетте ошондой диплом бербейм деп коркуткан үчүн эмес, сиз өзүңүз үчүн можериңиздин бир тамчы толгонун байкап калгандан кийин бул дүйнөдөн баш тарта албайсыз да. Анткени адам бул дүйнөгө өзүн өзү тарбиялаш үчүн, билим алыш үчүн, ушул дүйнө кандай жаралган, адамдар кандай жаралган, ошону түшүнүш үчүн келген да. Аны только билим алуу процесси менен гана жетсе болот деп ойлойм. Аны билим алуу бул кечки китепти мотолуп окуй берүү менен эле эмес. Сиз менен мен сыяктуу бир жакшы өнүккөн инсандар менен баарлашуу менен, жакшы агай киносу сыяктуу кинотасмаларды көрүп эле койбой, анын үстүндө ой жүгүртүү менен, кыргыздардын нукура күйлөрүнү угуу менен, музыканы дагы тандап окуш керек, урматтуу студенттер. Азыр баягы интернет жакшы, бирок жаман жагы мусордун баарын сунуштап жатат, реклама кылып, моундай жалтыракка ороп берип жатат. Биз ошону алып жүрөбүз да. Чыңгыз Айтматовдун Маңкурту жөн жерден жазылган эмес. Маңкурттар азыр цифровой маңкурттар, биз. Кээде мен деле 1-2 саатка маңкурт болуп кетишим мүмкүн. Сиз деле кача жана TikTokко 1 мүнөткө бирдемени көрөм деп кирип туруп, же Instagramга кирип 3 саатка жоголуп кеткенибиз, ким экенин унутуп каласың, рекламанын ичине кирип кетесиң, аң сезимиң толук жакка кирип кеткенде, ошол 2-3 сааттык цифровой маңкурттукта. Андан коргонуштун жолу бул ар тараптуу билим ала билген, ойлоно билген инсан болуу. Мен ар бир кыргызстандыкты ушундай даражада көргүм келет, аң сезимli, өнүккөн, анан бирөөлөрдүн эле сунуштаган продуктасын ала берген эмес, өзү дүйнөгө адамзаттын жашоосуну жакшыртууга сунуштаган продуктыларды ойлоп тапкан жаратмандар болсун баалайм окуучу студенттерге. Мугалимдерге, урматтуу мугалимдер, биздин колубузда өтө көп мындай жакшылык кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Биз күн сайын адамдардын баягы тагдыры кайсы жакка бурулуп кетет. Ошого багыт берген күч бир гана мугалимде бар да. Ошон үчүн муну пайгамбарлык кесип деп коет. Бул түшүнгөн адамга эң чоң бийик даража, эң чоң жоопкерчилик да. Анан аны эптеп, септеп, мынтип кагаздын жүзүндө кылып өмүр коротсок, сиздин окуучуларыңыздын уурдалган жылына ичим ачышат. Сиздин деген мындай атыңыз мугалим, 10 жылдан кийин жанакы окуучулар 20 жылдык болот да. Эскергенде сизди маскаралап, эптеп эле ошондо ушинтип жүргөн экен деп. Бул болгон нерсе, боло берет. Баары кийин сизди эскерет ошо чоң кишилер. Жылдарыбызды уурдаган экен деп эскериши кандай аянычтуу. Мындай күн сайын окуйлу мугалимдер, бир аздан болсо да окуучулардын турмушуна керек билим берген инсандар, андан кийин мугалимдер бололу деп айтат.
өтө сонун кеңештер. Бир сәл сиз менен сүйлөшүп отуруп аябай азыктандым да, өзүм дагы аябай азыктанып, аябай кубулма толуп турат. Сизге чоң рахмат, ушинтип маек берип, бизге убактыңызды бөлүп, алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Сизге да ишиңиздерге ийгилик. Буюрса өтө сонун пландарыңыздар бар экен. Пландарыңыздар ишке ашсын, ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, ар дайым аман болуңуз. Келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдирем. Силерге да моундай сонун шартта интервью үчүн рахмат айтам. Мен журналисттер булар бизге көпүрө ошо онлайн болсо дагы көпчүлүк элге идеябызды жеткирип калганга көпүрө. Анан бул картага аягында көңүл буруп кетейин. Бул дүйнө алам. Ушул дүйнө алам биздин алаканыбызда. Урматтуу кыргызстандыктар, коркпойлу. Мен качан иштейм, каерде иштейм, ким мага жумуш берет дебейли. Мен дүйнөгө эмне жумуш орун жарата алам деп ой жүгүртөлү. Андай деңгээлге жетиш үчүн күн сайын өз алдынча бир аздан окуйлу.